Вот, для нас это действительно очень важный проект. Действительно, большое спасибо да, там, и общественному фонду «Женский банк мира». Ош шаарында Open Osh паркы жана музей багы курулат. Биринчи долбоор Абдыкадыров көчөсүндөгү көпүрөнүн жанындагы парк аймагы шаардыктардын чыгармачылыгы жана талант үчүн заманбап ыңгайлуу коомдук мейкиндик болот. Экинчиси болсо Тургунбай Садыков атындагы Ош облустук көркөм сүрөт музейинин алдындагы бакча табият менен маданияттын айкалышкан чыгармачылыкка жана жаратмандыкка шыктандыра турган жер болот. Саламатсыздарбы? Бүгүн Тургунбай Садыков атындагы облустук музейде ачык талкуулар болуп жатат. Ачык талкуулар ушул Ош шаарынын эки физикалык мейкиндигин оңдоо, түзөө, жакшыртуу максатында биз азыр эки мейкиндикти тандадык. Ош паркынын жанагы лестницалар түшкөн бурчун, анын проектилери, рендерлери түзүлгөн. Жана ошондой эле ушул аталган музейдин алдында, каналдын боюнда өзүнүн бакчасы бар экен. Ошол бакты дагы иретке келтирүү, туристтерге ылайык кылып, креативдүү жааматтарга ылайыктуу кылып, ярмарка, фестиваль өткөрө турганга ылайыктуу кылып, өзгөртүп, жакшыртуу максатында. Ал эми бул жака биз активдүү жашоочуларды, активисттерди, деги эле каалаган тургундарды чакырдык. Себеп дегенде биз дагы түзүлгөн долбоорлорго, рендерлерге, разработкаларга тургундардын көз карашын угайлы дедик да. Мисалы, бул жерди мындай кылса болот, бул жакты давайте мындай кылайлы, бул жерге көпүрөчө жасайлы же бул жерге беседка жасайлы деп эгерде сунуш кылса, биз ошол сунуштарды эске алуу менен биздин архитекторлор, урбанисттер биздин тургундардын сунуштарын эске алышып, оңдогонго аракет жасашат. Бул иш-чарага байланыштуу Open Osh долбоорунун алкагында коомдук жайларды жакшыртуу боюнча идеяларды талкуулашты. Долбоорлорду сунуштагандар катышуучулардын сунуштар маанилүү экендиктерин билдиришти. Мы решили перед тем, как вообще финализировать проект, разработать некоторые предложения. Биз долбоорду ишке киргизгенге чейин сунуштарды кабыл алсак деп чечтик. Анткени ар бир ишти баштаганда кыйынчылыктар болот. Ошондой эле жергиликтүүлөр өздөрүнүн көйгөйлөрүн жакшы билишет. Аны чечүүнүн жолдорунда натыйжалуу айта алышат. Биз да бир вариантын сунуштап жатабыз. Аны креативдүү кылып жасоо керек. Эл аралык Бишкектеги курулуштардын тажрыйбасын карап көрсөк болот. Бирок булардын баары Ош шаарына, жергиликтүү калкка ыңгайлуу болушу керек. И насколько это подходит местным жителям, да, насколько мы угадали. Катышуучулар Open Osh паркы музей багы долбоорун талкуулашты. Алгач музей боюнча кичинекей экскурсия өтүп, андан соң бакчанын келечегин талкуулап сунуштарын айтышты. Аябай сонун долбоор экен. Эми туристтердин борбору боло турган шаар биздин Ошубуз. Сулайман тобубуз бар. Ушул жерге келген адамдар биздин элдин жакшы жагын көрүп кетиш керек, жаратылыштын кооздугун көрүп кетиш керек. Ушул жерде Сулайман тобунун алдындагы сонун эл көрө турган, эл эс ала турган кооз жерди жасайбыз деп атыптыр. Биз ошого колдон келишинче салымыбызды кошконго даярбыз. Мына Бишкекте ошого окшогон долбоор болуптур. Жаш кыздар келип стяжка кылып атышат, мозаика кылып атат. Ошолорду көрүп мен аябай көзүм күйүп атат. Ылайым ошол ишке аралашканды буйруп насип кылсын депчи. Аялдар кеңеши тарабынан, өзүм жарандык тараптан колуман келген салымды кошомун, аралашамын. Бир эле аялдарды эмес, ар бир шаардын жаранын шаардын тагдырына кайдыгер эмес караганга чакырамын мен. Шаардын тургуну катары өзүбүздүн оюбузду ээн эркин айтышыбыз керек. Ушул нерсе болсо жакшы болмок деп, анан критикалап сүйлөп койгон оңой, салым да кошуш керек. Мына бүгүнкү жыйынга келгиле деп биз канчалаган адамдарга айттык. Ошол уккан адамдардын кайдыгер эмеси гана келди. Ооба, өзүнүн үй бүлөсүнөн, өзүнүн ишинен 1-2 саат убакытты бөлүш кээ бир адамдарга оор сезилет. Бирок сиздин ой пикириңиз кошулбай чечилген маселе болуп калса, сиз эртеңки күнү ошого критика айтпашыңыз керек. Ал эми кандайдыр бир оюңуз бар болсо, ошондой жерге келип ой пикирди кошуш керек деп ойлойм мен. Талкуу 2 күн бою уланат. Кызыктар жарандардын баары катышса болот. Катышуучулардын сунуштары сөзсүз түрдө эске алына тургандыгын уюштуруучулар белгилешүүдө. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.